Кыргызстан менен Россиянын Эри Шаркак жылынын алкагында эки өлкөнүн медиа тармагында өзара кызматташуусун улантат. Бул багытта бүгүн Российская газета басылмасы менен Кабар маалымат агенттиги жана Чүй облустук медиа борбордун ортосунда атайын макулдашууга кол коюлду. Анын алкагында мамлекеттер аралык маалымат алмашуу, медиа тармагындагы тыгыз кызматташуу менен катар масштабтуу иш-чараларды өткөрүү пландалган. Эри Шаркак алаканын алкагында эми эки мамлекеттин мыйзам чыгаруу тармагындагы бардык маалыматтары жарандарга жеткиликтүү болуш үчүн убагында жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жарыяланып турат. Мындан сырткары тажрыйба алмашуу багытында бири-бирине барып кызматташуу жолдору да каралган. Чүй баяны, Чүйское известия, Чүй телевидениеси биригип Российская газета менен кызматташып атабыз. Бул бизге аябай жакшы келечек берет, жакшы мындай иштерибизди илгерилеткен жакшы нерселерди берет. Биз мындан ары кызматташуубуз жакшы болот деп терең ишенебиз. Ежедневно наш сайт посещает Российская газета учурда Орусиянын аймагындагы 64 субъекттин 574 аймактык жалпыга маалымдоо каражаттары менен кызматташат. Ал жумасына 6 жолу 115 000 нуска менен басылып чыгат. Гезиттин сайтына күн сайын 1 миллион адам кирип окуп, маалымат алып турат. Андан сырткары айына бир жолу олуттуу окуяларды басылмасын камтып 3 миллион тираж менен чыгарылат. Азыркы тапта Кыргызстан гезит менен кызматташып жаткан алгачкы чет өлкө болуп эсептелет.